Қысқартып, Қалас Әкімәлиев жетіп келді дағын. Денсаулығын тобокел қылып болса дағы ошол жерде бір голдан өз командасын сақтап қалған. Азыр Али Мардон өнөктөшү аркылуу ойногон эле. Сакенов өтө мына чыныгы коргоочулардын милдетин аткарып аткан. Али Мардон кайрадан өнөктөштөрүн издеди дагы. Мына ушул жерде сонун бир чыгарып берүү. Али Мардон гол! Замир Молондаров ошентип топту чыгарып берди эле. Ал эми Али Мардонду караган эч ким болгон жок. Ал чындыгында узун бойлуу оюнчу эмес. Андыктан анын оң жагынан 1 метр, сол жагынан 1 метр ушул айланпасын радиусун ала турган болсок, эч ким жок болчу. Эсиңизерге салып өтсөк, Дмитрий Машинцев, башкы калыс, Бахадыр Кочкаров менен Исмаил Талипжанов анын жардамчылары, резервде болсо Медер Тайчиев. Азыр болсо Сакеновдун чыгарып берүүсү жана Антон соккузаттуу гол! Антон Землянухин ошентип бутун учу менен соккузатып, дарбазанын ички темири аркылуу гол киргизди. Өзгөчө көрүнүш мына. Отличный удар издалека Антона Землянухина. Счет у нас становится 1-1. Ну что ж, Валикаев дальше направо. Здесь уже подключается Хайрат Джергалбекулу. Антон Землянухин отлично ушел. Антон Землянухин пас на Мурзаева. И второй гол. Мирлан Мурзаев забивает второй мяч своей команды. После паса Антона Землянухина хочется отметить, как отлично на носовом платке Антон Землянухин ушел в обводку. Сумел перехитрить защитника, потом отдал отличный голевой пас на Мирлана Мурзаева. Таптакыр түшүнүксүз. Ал оңго тебет окшойт деген учурда салмагын бир жака таштап туруп, ал таптакыр башка жака кетип калышы мүмкүн. Мына ушундай алдын ала бир нерсени аныктоо кыйын. Азыр бул Түркмөнстандык легионер Вахыт 1-1 чыгып келди. Жана гол албетте эч кандай маселе бул жерде болушу мүмкүн эмес болчу. Офсайд абалы катталган эмес. Вахыт Орозахедов өзүнүн 3-чү мүмкүнчүлүгүн пайдаланды. Буга чейин бирөөсүндө башы менен соккузатканда сеф жасап кеткен, экинчисинде алыскы бурушка соккузатып, ал тамай тийбей калды эле. Бул рет пас. Сегодня Бигджан Сагымбаев и Артур Валикаев играют не самым лучшим образом. Это нужно признать. Так, Вахыт Орозахедов против него. Хайрат Кульбаев оттеснил корпусом Вахыт. Удар и 4-й гол. Дубль. После замены сделал дубль Вахыт Орозахедов. Главная ударная сила коммерсантов и своеобразное празднование гола. И в итоге наш счет становится 4-1. Я думаю, это все. Это конец для Дышаты. Думаю, сейчас команда уже посыпется. По сути, всего лишь 6 минут до конца игры осталось. И сегодня дубль сделал Вахыт Орозахедов. Тажрыйбасын арттырууга аракетин кылган экен. Мына эми ортоңку бөлүктөн алайдын чабуулу уланат. Азыр стандарт кабалга уруксат берет. Башкы калыстын ышкырыгы жаңды Тимур Талипов азыр түз эле дарбазага жолдоду. Жана гол. Бүгүнкү оюндагы биринчи голду. Мынантип эми 11-чи номердеги алай оюнчусу Тимур Талипов бүгүн биринчи голду жаратып койду. Бул эми бул эсеп бүгүнкү беттештин чечип кое албайт, бирок алай оюнчулары топту кайтарууда мыкты ойноп барды. Анткени менен Нефче топту жогото элек. Азыр алайдын коргонуу бөлүгүнө кирип барууга аракет кылып жаткан учур. Бул жерден кезектеги эреже бузуу бар экендигин башка калыс эскертүүдө. Бул Дастан Алыбековдун катасы болчу. Жаш оюнчуга азыр сары айып кагазы көрсөтүлдү. Албетте топту теп жиберүү ышкырык жаңырды. Топ тебилди жана Дастан өз мезгилинде топту кайтарган болчу. Бирок экинчи топту кайтаргандан кийинки экинчи сокку бул дарбаза торунан орун алды. Дастан азыр экинчи топту кайтарууга жетишкен жок. Бул эми эсепте теңеп койду.
Esep 1-1. Месси. Сюнбек Мамаралиев. Так, возможно, перспективная атака у лидера. Удар издалека и гол! Вот это да! Вот это да! Ошибка. Поймал на ошибке Арслана Гудайбердиева. Часто выходил из ворот Арслан Гудайбердиев. И Тынчыбекул Асылбек увидел, что Арслан Гудайбердиев далеко вышел, пробил по центру прям, в дальний левый верхний угол. И, конечно, Гудайбердиев был бессилен. Счет по-прежнему у нас 1-0. И пока что, конечно... выигрывает лидер. Так, очередная. Очень... Ох, какой гол! Вот это да! Счет 1-1. Какая быстрая, молниеносная контратака. Эльбир сравнял счет. Только что говорил, что сложновато сейчас Эльбирсу проходится. Но вот Кадырбек Шаарбеков сравнивает счет. В этом матче счет у нас становится 1-1. У нас пока... Келип барган Санжар Турракулов Орозбек Тимурулуна жана азыр Орозбек Тимурулу чындыгында ашырбай жазгырып өтөт. Буга чейин дагы жазгырып өтүп көргөн. Владислав Павленко сокку гол! Чындыгында азыр Орозбек Тимурулунун ушул Владислав Павленкого топтун мыкты ашырып берди жана аны 9-дук жолдоп койгону дагы өзгөчө болгонун ишен түрдө айта алсак болот. Биз күткөн гол дагы мынтип эми жаралат. Чындыгында бардыгы күтүлмөмдөрдү. Марат Жумабаев башы менен мыкты оюн жүргүзүп кете алды. Арлен Санжар менен жана Арлен соккун жолдойт дарвазага жана таамай. Демек эсеп 2-0. Алга командасы мынтип эми калган бөлүктө өзүнүн ишенимдүү оюнун жүргүзүүсүн дагы улантып келүүдө. Чындыгында буга чейин дагы Кара-Балтай командасынын ушул оюндун 65-70 мүнөтүнө коргоочуларды кыйноо үчүн эмес, ал мына ушул өзүнүн бир акылдуу демек пастары менен ошол аракет менен демек кыйноону туура көргөн сыяктуу. Алиева жана Алгулов өзү соккуда аттуу жана гол. Мунасага бул жерде ушул максат Алгуловдун соккусу өзгөчө бир башкача траектория менен кетти. Рашид Маматов жакынкы бурчка колун булгалап ошол жакты тосуп бара жаткан. Мына азыр топтун траекториясын көргүн келип атат. Биздин режиссерубуз азыр кайталоодон